Assalamualaikum урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Азыр Бактыергеш аябай жакшы сөздү айтып кеттиңиз. Ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо деп. Арван районунда өзүңүз билесиз, азыр Кумтордун башчысы да айтты, ошол ак заводдор бар, жеке ишкерлер, анан дагы бир чоң завод жакында ачылды. Эгер мүмкүнчүлүк болуп калса, ушул жеке ишкерлерди колдоо берсеңиздер. Себеби биринчиден аларга жумуш менен камсыз болот, экинчиден алардын жашоо деңгээлинде мындай сатуу маселеси көйгөй чечилет эле. Мен сиздерди аябай колдоп кетем ушул маселеде, себеби Арван районунда акиташ чыгарган таш чыкканга сырөө аябай жакшы. Өзбекстандан эч кандай айырмасы жок. Мүмкүнчүлүк болсо ушуну колдоп берсеңиздер. Анан менде мындай суроо бар эле. Азыр алтындан башка дагы кайсы баалуу ал жерде мүмкүнчүлүктөр бар? Баалуу, мисалы күмүш, башка кандай элементтер бар? Рахмат, Жалалидин Байжиденович. Кумтор боюнча бизде алтын жана күмүш бир гана. Башка нерселер жок, Башка жок. Күмүштүн баасы кандай болуп атат? Азыр алтынды биз түшүндүк. Күмүштө бар да жерде бир мына маалыматка караганда 130 тоннадай күмүш бар деп атасыз. Эгер ошол күмүштү азыр баасы кандай болуп атат, же сатылып атабы, сатылбай атабы? Жалалидин Байжиденович, Кыргыз алтынын председатель правления Абдраимов. Бул именно Кумтордун рудасында күмүш көп чыгат, башка рудниктерде почти чыкпайт эле. Бүгүнкү күндө 12 тоннадай, тагыраак айтканда 11 тонна 978 килограмм күмүш бизде сакталып турат. Азырынча сата элекпиз, анткени себестоимостьтан ылдый болуп атат. Биз азыр издеп атабыз, жакын күндө реализация кылабыз. Бүгүнкү күндө алтындын баасы канча? Лондондун биржасы боюнча где-то 1900-төй болуп атат, унцийчи. Күнүгө өзгөрүп турат булчу. Түшкө чейин бир, түштөн кийин бир баа болупчу. Эгерде бизге кардар келсе, азыр сиздер сатсаңыздар, жана кардарлар айтып коет экен, скидка деп. Ал мен ошонусуна түшүнбөдүм. Ал кандай? Бүгүнкү күндө биз соглашенияга ылайык только Нацбанкка сатып атабыз. Анткени улуттук банк менен өкмөт албайбыз десе гана биз башка үчүнчү жакка сата алабыз. Нацбанк сатса боло берет, сыртка. Нацбанк сиз айтып коесузбу? Сыртка сатканга уруксат эмеспи? Урматтуу Жалалидин Байжиденович, сырткы рыноктарга Нацбанк сатканга укугу бар. Сиздерде баасы канча анда? Же сиздерде ошо Лондон биржасына карайсыздарбы? Биз ошо Лондон биржасы менен сатабыз, анан ал жердеги расходдор бар на транспортировку, страховку, ошондой да. Рахмат. Анан дагы бир тактоо иретинде мына азыр кесиптештерибиз айтып кетти, мөңгүлөр бар эле. Ал жердеги ошол мөңгүлөрдүн астында жанагы калдыктарды 118 тонна алтын бар деп атасыз. Ушуну алганга эртелетсе жакшы болот, себеби бул элдин көп көйгөйү болуп аткан. 118 тонна алтынды алганда актайбы, өзүн актабайбы? Азырынча эсеп менен 118 тоннаны бул биз баарын алып чыга албайбыз да, жанакы процент извлечения деген бар. Эгерде 60% алып чыксак дагы, бул баягы примерно $1 миллиард чейин турган проект болот да, то есть актайт. Но то есть бир гана ошол жанакы технологияны тандап алганда биз жакшысын тандап алышыбыз керек. Ошол себептен биз чет өлкөлүк жанакы организация менен азыркы тапта иштеп жатабыз. Мына экология министрлигине мен оюмча экологияны сакташ үчүн эгерде себестоимостьту актабаса дагы мамлекеттен кандайдыр бир жардам берип ушуну мөңгүлү биздин өзүңүздөр билесиздер, ал жерде сианид кетип калса кандай бизге эмне күтүп жатканын. Ушуну актабаса дагы жасаса болобойбу экология үчүн? Сиздер азыр мына байланышып атасыздар да, дүйнөлүк башка мамлекеттерде карыздардын эсебинен деле өткөндө президентибиз айтып кетти. Ушул программага киргизсе болобу? Рахмат, аябай жакшы туура суроо бердиңиз. Туура. Бул тармакта ишти жүргүзүш керек. Экономикалык жактан айта турган болсок, бул өзүн өзү актайт.
экологиялык жактан дагы бул аябай туура маселе. Салыштырып айтып кететін болсок, чет өлкөлөрдө, мисалы үчүн өзүбүздүн коңшу мамлекетибизде Кытайда хвостохранилищелерди переработка кылыш үчүн мамлекет тараптан акча бөлүнүп берет. Азыркы тапта хвостохранилищенин бүт экологиялык нормалары толугу менен кармалып турат, эч кандай зыяндуулугу жок. Бирок иштетүү максатында дүйнө жүзүндөгү эң бир алдыңкы компаниялар менен Кумтөр компаниясы сүйлөшүүлөрүн жүргүзүп, кандайдыр бир келишимге келди. Жылдын аягына чейин технологический процесс толугу менен изилденип бүтүп, бул маселени переработка кылганга өткөн. Рахмат. Процедурный экинчи микрофон. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна. Урматтуу кесиптештер, мына 1,5 сааттан ашты окшойт. Мына жетишерлик эле суроо жооп берилди. Кайра кайтарылды. Дагы каралуучу маселелер көп. Мына саатта 5,5 болуп калды. Мен сунуш берем. Талкууну токтотуп добуш берүүгө өтсөк. Рахмат. Урматтуу депутаттар, коллегадан сунуш түшүп атат. Сунушту добушка коем. Добуш бериңиздер.